Assalamu alaikum урматтуу биздин мекендештер, кадырлуу кыргыз журтубуз. Бүгүн биз сиздерге кайрылуу каргасы болуп отурабыз. Анткени Манас кызы Бурул карындашыбыз тез аранын ичинде операцияга муктаж болуп турат. Карындашыбыз Манас кызы Бурул онкологиялык фибросаркома оорусу менен ооруп жабыркап келүүдө. Карындашыбыздын ата-энеси 2017-жылдан бери Кыргызстандагы бардык ооруканаларга алып барып дарылоого аракет кылышкан. Бирок тилекке каршы өлкөбүздө мындай ооруну айыктырууга мүмкүн эмес болууда. Ошол себептен тез арада Манас кызы Бурул Индия өлкөсүндө операция кылууга муктаж. Операция кылуунун баасы 50 000 АКШ доллары. Бул акча каражатын чогултсак эле Аллахтын жардамы менен карындашыбыз сакайып кетүү жолунда турат. Кайдыгер эмес мекендештерибизде кыргызстандыктарды кайрымдуулук кылып жардам бериңиздерди өтүнөбүз. Акча каражатын котором деген бир туугандар экрандагы номерлардагы банктык реквизиттерге которсоңуздар болот. Манас кызы Бурулдун апасы Кымбатбүбү Жолдошбаева. Бул видеону дагы бөлүшүп таратып коюңуздарды суранабыз, урматтуу биздин бир туугандар. Бул дүйнө жалган адамзат билгин, заты жок Алладан улукман бул динди. Алла меримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү, ибадат кыл эй пенде. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Чүй облусунун башчысы иштен алынып, жаңы жетекчи дайындалды. Президенттин Чүй облусундагы ыйгар мукуттуу өкүлү Нурил Алимбаев кызматтан алынып, анын ордуна Канат Жумагазиев дайындалды. Бул туурасында мамлекет башчы Садыр Жапаров жарлыкка кол койгондугун анын маалымат кызматы кабарлады. Жаңы жетекчи аймактын активине бүгүн тааныштырылган. Аны менен катар эле Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев да бошотулган. Алымбаев менен Айтибаевдин кызматтан алынышы жер мунапысы боюнча маселеге байланыштуу болгон. Садыр Жапаров жер мунапысы боюнча кеңешме жыйын өткөрүп, атка минерлерден аталган маселелерди тиешелүү деңгээлде чечпегендигине ачуусу келип, кызматтан алаарын айткан. Маселенин төркүнүнө келсек, өткөн жылдын апрель айында жер мунапысы жарыяланып, жарандарга үй куруп алган жерлерин мыйзамдаштырып алганга мүмкүнчүлүк жаралган. Жергиликтүү бийликтин башчыларына тиешелүү иштерди ыкчам жүргүзүп, элге жер тилкелерин мыйзамдаштырып алууга уруксат кагаздарын берүү милдети тагылган. Бирок ал тиешелүү деңгээлде чечилбей, маселе чыңалып отуруп, кээ бирөөлөрдүн үйүнүн түртүлүшүнө алып келген. Үйсүз калган 4 балалуу аялдан кабар алуу үчүн Садыр Жапаров да өзү Агордо конушуна барып, ошол тегеректеги элдин арыз муңун уккан. Биз көчөгүнү баарына тактабадыкпы? Бүт алып кеткен экен. Уже ал ээс эмес, азыркы жашап аткандар эч кандай тоскоолдук жок. Болгон эле ошол 27-пунктка жазып койгон экен. Ээлеринин макулдугу менен деп. А ээлери азыркы бүгүнкү жашап аткан адамдар да. Ооба. Эмне ооба болсо анан 1 жылдан бери чечпейсиңер. Мен 3 ай срок бербедим белем ошондо. 3 айдын ичинде, эң көп болсо 6 айдын ичинде чечип бергиле деп. 6 ай эмес 1 жылдан ашып кетти. Анан ызы чуу болгондо барып туруп, 300 кишиге бердик деп мактанасыңар. 1 жылдан бери. Мындай иштегендин кереги жок биз. Бардыгынан талап коюп атабыз иштегиле деп. Акимдерге толук укук бергенбиз. Эгер иштебей аткан, тоскоол жаратып аткан, ушундай саботаж кылып аткан ылдый жагыңыздагылар болсо, замыңардан баштап өзүңөр алмаштырган укугуңар бар. Сунуш бересиңер, райондун жетекчилеринен толук өзүң алмаштырасың. Туурабы же туура эмеспи? Госрегистрди алмаштыр укпай атса, кызыл китеп бергенге тоскоолдук кылып атса, бардыгын айыл өкмөттөн баштап бардыгын шыпырып туруп, кайра башкасын койгон жаңы. Бул сенин укугуң толук. Мурдагыдай депутаттар шайлайт деп отурбайсың. Эмне үчүн бердик ал укукту? Оперативдүү түрдө ушундай маселелерди чечип тургула. Элдин баарын Бишкекке келбесин, ошо райондон чечилсин деп силерге укук бердик акимдерге. Толук укугуң бар мынакей азыр. Же туура эмес айтам ба? А укугуңарды жеке кызыкчылыкка пайдалансаңар, тим эле балекеттей пайдаланасыңар. Анан элдин, мамлекеттин иши келгенде эле анан тормозить этип жылдырбай эле анан артка тарта бересиңер. Кантип болсун ушундай иш кызмат кылган? Сөзсүз түрдө ызы чуу, анан кийин барып туруп ош жерден анан президент барыш керекпи? Чечкиле да жергиликтүү бийлик, чечкиле да аким, айыл өкмөт, ага да укук берилген толугу менен. Президенттин өкүлү караш керек, куратор болуш керек, баарын координировать этип турушуңуз керек. Өзүңүз жетип барып карап турушуңуз керек. Проблема бүтүп, иш бүтпөй атса, тапшырмаларды берип, планды коюп алып, мына сен мону монча күндө бүтүргүн, сен муну 1 айда бүтүр, сен муну 3 айда бүтүр деп туруп карап турбайсыңар буларды.
Biz jardamımız menен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз, Сакыл Бейсенович дагы бизге тапшырма кайра. Бүтүрбөйлө боло болду. Бошсуңар өкмөттөн. Кызматтан бошойсуңар. Ажыңар жазып келди азыр. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ак Ордодогу үйдүн бузулушу, депутат 5 суткага камакка алынды. Ак Ордо 3 конушунда үй буздурган жерде ызы-чуу салган жергиликтүү кеңештин депутаты 5 суткага камакка алынды. Бул туурасында Чүй облустук милициясынын маалымат кызматынан Кактус Кейжи сайтына билдиришти. Белгилүү болгондо 3 март күнү Новопавловка айылынын Ак Ордо 3 жаңы конушунда Марал Шабалотованын үйү сүрдүрүлүп, жергиликтүү жашоочулар нааразычылык билдирип чогулушкан. Жерне Новопавловка айылдык кеңешинин депутаты буга чейин Ак Ордо жаңы конушунун квартальный болуп иштеген КТ 1985 туулган барып, коомдук жайда жалпыга бирдей жүрүм турум ченемдерин жана коомдук тартипти одоно бузуп, жарандарды ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, алардын тынчтыгын бузган. Чогулган эле 2 жаатка бөлүнүп, алардын ортосунда жаңжал чыккан. Коомдук тартипти сактоо боюнча кызмат өтөп жаткан Сокулук милициясынын кызматкерлери эки тараптуу уруштун алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөндөн кийин нааразы болгон эл тарап кеткен. Элди экиге бөлүп, коомдук тартипти одоно бузуп, эл арасында уруш чыгарган Новопавловка айылдык кеңешинин депутаты Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына жеткилип, ага 126-беренеси майда бейбаштык менен протокол түзүлгөн. Сокулук райондук соту тарабынан КТ аттуу депутат 5 суткага камакка алуу чечими чыкты. Карындашына асылган айдоочуну атып салган азыр эмне белгилүү. Токмок шаарында карындашына ыдык көрсөткөн кишини атып салган адамдын иши боюнча анын аффект абалында болуп болбогонун аныктоо үчүн кайра экспертиза дайындалган. Бул тууралуу репортер Кейжиге облустук соттон билдиришкен. Маалым болгондой, мындан мурда жүргүзүлгөн экспертиза боюнча 2 жыйынтык чыккан. Биринде ал аффект абалында болгон деп жазылса, экинчисинде айыпталуучу аффект абалында болгон эмес деген тыянак чыгарылган. Ага байланыштуу тактоо киргизүү үчүн кайра экспертиза дайындалган. Экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин ишти сотто кароо токтоп турат. Эске салсак, окуя былтыр 1-июлда саат 8:30 чамасында Бишкек Торгарт жолунун 69-чакырымында Токмок шаарынын аймагында болгон. Анда карындашына ыдык көрсөткөн кишини агасы травматикалык курал менен атып салган, ал алган жаракатынан каза болгон. Белгилүү болгондой, тергөө иштери жүрүп жатканда шектүүнүн окуя учурунда аффект абалында болуп болбогону боюнча экспертиза дайындалган. Чүй облустук милициясы билдиргендей, экспертизанын жыйынтыгы шектүү аффект абалында болбогонун көрсөткөн. Иш тергелип бүткөндөн кийин Чүй райондук сотуна өткөрүлгөн. Мындан мурда шектүүнүн жактоочусу Эркинбек Рискулбеков репортер Кейжиге билдиргендей, мыйзам боюнча шектүү 8 жылдан 12 жылга чейин камалышы мүмкүн. Бирок экспертиза тарабынан окуя учурунда ал аффект абалында болгон ырасталса, анын жазасы жеңилдетилмек. Аффект абалында болгондо кылмышты атайын жасаган болуп эсептелбейт, анда жаза мөөнөтү 3 жылга чейин берилет деп билдирген ал. Президент Сокулуктун акимин кызматтан бошотуп башкасын дайындады. Чүй облусунун Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев президенттин жарлыгына ылайык кызматынан бошотулду. Президенттин администрациясынан кабарлашкандай, тиешелүү жарлыкка өлкө башчы 7 мартта кол койгон. Ал эми Садыр Жапаровдун дагы бир жарлыгы менен Сокулук районунун акими болуп Ильяс Ташкулов дайындалды. Ошондой эле Мурадин Тешебаев Аламүдүн районунун акими болуп дайындалды. Белгилесек, 6 мартта Садыр Жапаров жер мунапысын ишке ашыруу боюнча канааттандырылык эмес иш алып баргандыгы үчүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүн жана Сокулук районунун акимин кызматтан алуу чечимин чыгарган.
Жеке ооруканада дарылангандан кийин Равшан Жээнбеков СИЗО 1-ге кайтарылды. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына Айсулуу Кудайбердиева билдирди. Ал ошондой эле Жээнбеков кайрылуу жасаганын айтты. Анда камактагы саясатчы көз карандысыз маалымат каражаттарына, журналисттерге, акыйкатчыга кыйноолор боюнча улуттук борборго жана укук коргоочуларга колдоо көрсөткөнлүгү үчүн ыраазычылыгын билдирген. Массалык маалымат каражаттарында чагылдырылбаса жана укук коргоочулардын колдоосу болбосо авторитардык бийлик жана ага көз каранды институттар мага Кыргызстандын мыйзамдары жана Конституциясы тарабынан кепилделген дарыланууга жол бермек эмес. Сөз эркиндиги жана ЖМКларга авторитардык бийликке жол бербей, бийликке адам укуктарын толугу менен басынтууга мүмкүнчүлүк бербей келет, деди ал. 23 октябрда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери массалык башаламандыкка даярданган деген айып менен 20 адамды кармашкан. Bir күн мурун Кемпирабад суу сактагычын колдоо боюнча комитет түзүлгөн. Кармалган активисттер соттун чечими менен СИЗОго киргизилген. Кийинчерээк Россиядан экс-депутат Орозайым Нарматова менен жаранды активист Илгиз Шаменов кармалган. Декабрь айында 1-май райондук соту баш коргоо чарасын узартуу маселесин караган. Февраль айында 1-май райондук соту кармалгандардын баш коргоо чарасын кайрадан узарткан.